Саламатсыздарбы? Кутман кеч, урматтуу ага эжейлер, урматтуу агартуучулар, элибиздин билим берүүсүнө салым кошуп, Кыргызстандын келечек муун тарбиялап өстүрүп келе жаткан урматтуу мугалимдер, баарыңыздардын кирип келген мугалимдер күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Албетте баардыгыңыздардын элибиздин келечегине кошуп жаткан салымыңыздар абдан зор. Сиздер абдан ардактуу, эң ыйык кесипти аркалап келе жатасыздар. Баарыңыздарга чын ден соолук, кажыбас кайрат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз баарыңыздарга. Бүгүн атайын вебинарды дагы мен байкабай коюп койгон экенмин. Кечирим сурайм, албетте сиздердин майрамыңыздар болуп атса анан вебинарды коюп коюптурмун, мен дагы байкабай калган экенмин. Албетте кечирим сурайм. Алгач эле баарыңыздарды дагы бир жолу чын жүрөктөн майрамыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Баарыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Келиңиздер, урматтуу ага эжейлер, сиздер бүгүн бул вебинарга жөндөн жөн кошулган жоксуздар. Албетте баарыңыздарга бүгүнкү күндүн актуалдуу темасы болуп жаткан, актуалдуу заманбап технологиялардын бири болуп жаткан жасалма интеллект тууралуу көбүрөөк маалымат билсек экен. Жасалма интеллектти ушу билим берүүдө колдонуп, ишмердүүлүгүбүздү бир аз болсо да жеңилдетсек экен деген ойдо кошулдуңуздар. Эгерде менин үнүм жакшы угулуп жаткан болсо, бирөөңүздөр жооп берип кое аласыздарбы? Менин үнүм жакшы эле угулуп жатабы? Ооба, жакшы. Чоң рахмат. Сонун угулат. Чоң рахмат эжекелер. Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Баарыңыздар 1 сентябрда аяктап, мынакей күздүн ортолоп калды. 1 чейрекке дагы бир айдай убакыт калды. Урматтуу эжекелер, келиңиздер алгач эле вебинардын эрежелери менен таанышып алсак, себеби бардык нерсе эрежеден башталат эмеспи? Эгерде бүгүнкү эрежени сактабасак, сабагыбыз бири-бирибизге тоскоол жаратып, убакыт созулуп кетиши мүмкүн. Ошондой эле кээ бирөөңүздөрдүн түшүнүүңүздөргө кыйын болуп калышы мүмкүн. Алгач эле вебинардын эрежелери, бул жакта сиздер көрүп тургандай, сабакка кирип чыкмай жок эжекелер. Кирип кайра чыккан эжекелер, чыгып кирип отурган эжекелерди кайра кошпоймун. Ошондой эле, себеби кирип чыкканыңыздарда менин көңүлүм бул жакта кирип чыккан мугалимдерге бурулат дагы, сабакты сиздерге кененирээк, тагыраак жеткирүүдө бир аз кыйынчылык туудурат. Ошондой эле экинчи эрежебиз, микрофонуңуздарды өчүрүп отурасыздар, себеби сиздердин ар жагыңыздардан шум угулуп, башка көрүүчү, көрүп жаткан эжекелерибизге тоскоолдук жаралып калбасын. Ошондой эле камераңыздарды өчүрүп алыңыздар. Албетте бири-бириңиздердин бири-бириңиздердин келбетиңиздер, бири-бириңиздердин көңүлүңүздөрдү буруп койбосун. Андан кийин, эгерде суроолор болсо, камераңыздарды, микрофонуңуздарды күйгүзүп алып, сурооңуздарды берип, кол көтөрүп, анан жооп бересиздер. Бул жакта кол көтөргөн белги бар баарыңыздарда эле. Ошону коюп туруп, анан жооп бересиздер. Ошондой эле керектүү жерлерди, дептерлер, жаныңыздарга дептер, калем сап алып алыңыздар дагы. Ошол жака жазып алсаңыздар өзүңүздөргө жакшы болот. Ошондой эле вебинардан пайда алайын деген ниетте кошулуңуздар баарыңыздар. Башында кирип эле аягында жетпей, ортосунан өзүңүздөргө ишенимсиздик жаратып чыгып кетпестен, аягына чейин отуруңуздар, телефонуңуздарды же болбосо ноутбугуңуздарды зарядка сайып алып, жакшы бүгүнкү сабактан жакшы бир пайда алып, буюрса сабактарыбызга ушул бүгүнкү алган билимибизди колдонуп, жакшы бир жыйынтык чыгарайын деген ниетте бүгүнкү сабактын аягына чейин катышып беришиңиздерди суранамын. Алгач эле өзүмдү тааныштыра кетсем, мен Гүлназ Тынчтыкбек кызы, Билим берүү жана Илим министрлигинин алдында Республикалык экология, жерин таануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөр борбору бар.
ошол жакта методист болуп эмгектенем. Акыркы убакытта, мындайча айтканда, акыркы жылдарда мен ошо атайын мугалимдер үчүн жаңы технологияларды, заманбап технологияларды эжекелерге жеткирүү максатында, эжекелердин ишмердүүлүгүн жеңилдетүү максатында үйрөтүп келем. Курстарды өтүп келдим буга чейин, семинарларды, ошондой эле сиздер үчүн бүгүн вебинар уюштурганбыз. Бул вебинардын темасы албетте акыркы учурларда аябай актуалдуу болуп жаткан темалардын бири жасалма интеллект мугалимге жардамчы деп тандап алдым. Албетте мугалимге жардамчы боло алат, мен аны бүгүнкү сабактан көрө аласыздар. Келиңиздер, бүгүнкү темабызды баштайлы. Жасалма интеллект дегенди буга чейин сиздер көп эле жерден угуп жүрсөңүздөр керек. Жасалма интеллект бул жасалма интеллект дегендеги эмне деген суроого жооп бере турган болсок, азыр мен слайдты ачайын. Келиңиздер. Сиздерге слайд көрүнүп жатабы, эжекелер? Ооба, көрүнүп жатат. Бүгүнкү сабагыбызда биз эмнелерди өтөбүз? Жасалма интеллект деген эмне? Аны билим берүүдө кантип колдонобуз? Анан ишмердүүлүгүбүздү кантип жеңилдетебиз, жасалма интеллекттин сайттары аркылуу. Келиңиздер, кийинки слайдка өтсөк, жасалма интеллект деген эмне дегенге токтолсок, бул адамдын интеллекти талап кылынган бардык милдеттерди аткара ала турган системаларды түзүү менен алектенген информатика илиминин бир тармагы дейт. Бул тилдерге табигый тилди түшүнүү, үлгү таануу, чечим кабыл алуу жана тажрыйбадан үйрөнүү кирет. Албетте бул жерде жазылып турган аныктама баарыңыздарга эле өтө түшүнүктүү болбошу мүмкүн. Жасалма интеллект деген деги эле бул адамдар ойлонуп, адамдардын мээси интеллекти талап кылып жаткан нерсенин баардыгын сиздердин ордуңуздарга жасалма интеллект сиздердин ордуңуздарга ойлонуп, сиздердин ордуңуздарга кандайдыр бир нерселерди жазып, түзүп бере алат. Келиңиздер. Андан ары уланта турган болсок, жасалма интеллекттин билим берүүдө кандай пайдалары бар? Бул алгач эле жасалма интеллекттин пайдасы билим берүүдө аябагандай чоң. Окуу программаларын иштеп чыга алат, ресурстарды пландаштыра алат. Окуу программаларын иштеп чыгат дегенде, мисалы, кандай окуу болбосун, курс болобу, кандай билим берүү тармагы болбосун, программалардын баардыгын иштеп чыга алат экен. Ресурстарды пландаштыруу дейт. Күнүмдүк мугалимдердин конспект план жазганын, кандайдыр бир иш-чараларга сценарий түзсөк же тест, кандайдыр бир викторина жана башка көптөгөн мугалимдерге билим берүү тармагында эмгектеген адистердин баардыгына көмөкчү болот. Ошондой эле мугалимдердин күнүмдүк тапшырмаларын автоматташтыруу дейт. Мына азыр айтып кеткендей эле, сиздер окуучуларыңыздарга эмнени даярдайм, эмнени сунуштайм деген ойлонууңузду күнүмдүк сиздер буга чейин конспект планды ойлонуп 1 саат, 2 саатта жазып, мисалы кандайдыр бир иш-чараларга сценарий түзгөндө аны 1 жумалап, 1 айлап отуруп алып түзүп келген болсоңуздар, ал эми сиздер бүгүн жасалма интеллекттин жардамы менен 30 секундта, 2 мүнөттүн ичинде ушул нерселерди түзүп жасай алат экенсиздер. Ошондой эле окууну жекелештирүү деп коет. Бул персонализация обучения, орусча айтканда. Сиздер өзүңүздөр мисалы университеттен бардыгыңыздар эле университеттен билим алгансыздар, ошол билимди мисалы дагы да тереңдетүү максатында, мисалы заманбап методдор чыгып атат, заманбап технологиянын жардамы менен кандайдыр бир мына ушу жасалма интеллект сыяктуу бир жаңыча жыл сайын, ай сайын ушундай жаңылыктар кирип жатат. Сиздердин ар бириңиздердин предметтериңиздерге дагы жаңылыктар кирип турат. Ошолорду ушул жасалма интеллекттин жардамы менен эле сурап билип, өзүңүздөр өнүгө алат экенсиздер. Келиңиздер, андан ары улантсак, артыкчылыктары бул өзгөчө муктаждыктары бар окуучуларга, студенттерге, деги эле окуучу студент эмес, даже жада калса мугалимдерге дагы
бул жасалма интеллект жардам берет экен. Ошондой эле бул сиздерге акылдуу тарбиячы жана жардамчы болуп дагы бере алат. Бул жасалма интеллекттин ар бир нерсенин пайдасы жана зыяны болгондой эле мунун да зыяны бар. Себеби келечекте кесиптердин, жумуш орундарынын жоголушуна алып келет. Себеби адамдар ойлонгулары келбей калат, өздөрү ойлонуп, мисалы буга чейин кат жазатканда тим эле жүрөктөн чыккан сөздөрдү жазып, буга чейин кандай китептерди окуган болсо ошонун натыйжасын көрсөтүп кат жазса, мында жасалма интеллект адамдардын ордуна кат жазып берип койсо болот. Мисалы кат эле эмес, көптөгөн иштерди кылууда жасалма интеллект адамдын ордун ээлеп калат. Кесиптердин, жумуш ордунун жоголушу деген кирет. Мисалы котормочулар жоголуп баратат. Котормочулардын жумуш ордуну азаят. Ошондой эле жана башка көптөгөн кесиптердин, бир канча кесиптердин кооперативдер деп коет азыр. Жана башка бир нече кесиптердин жумуш ордунун жоголушуна алып келет. Ошондой эле коопсуздук көйгөйлөрү, жасалма интеллект сайттардан эле алат көпчүлүк маалыматтарды. Мисалы, себеби бул автоматтык тилди автоматтык түрдө өздөштүргөндүктөн, мисалы сиз кыргыз тилинде же орус тилинде запрос бере турган болсоңуз, бул деги эле Google аттуу, интернет аттуу бул тармакка кирген бардык маалыматтарды тилдерин өзгөртүү менен гана, ошондой эле ошо Google же болбосо Яндекс сыяктуу бардык интернеттин топтомуна кирген маалыматтарды эле башкача кылып, башкача сөздөр менен алмаштырып эле кайра эле бизге жеткирет. Азыр анын баардыгын сиздер менен күбө болобуз. Ошондой эле жалкоолукка алып келет, адамдар ойлонгулары келбейт, жатып алып, азыр эле мисалы башталып атат, жалкоолукка. Адамдар көпчүлүгү илгери мисалы китепкананы кыдырып барып, кандайдыр бир маалыматтарды издеп, китепканалар менен жана башка көптөгөн музейлерди же болбосо бир билим берүү, илим академияларына барып, же болбосо улуу муундагы илимпоздордун изилдөөсү менен ошентип дипломдук иш жазышчу, ошондой кылып өздөрүнүн диссертацияларын жактачу. Азыр болсо көпчүлүгү интернет аркылуу эле өздөрүнүн дипломдук иштерин жана башка реферат болобу студенттерге, СРС жана башка мугалимдер дагы мисалы мурункудай изденип китепканалабайт. Азыр интернет деген бардык окуучулар үчүн дагы, мугалимдер, студенттер жана башка бардык билим берүүдө билим берип жаткан, билим алып жаткан адамдар үчүн дагы интернет деген бардыгына доступный болуп калды. Мындайча айтканда, бардыгына жеткиликтүү. Келиңиздер, андан ары улантсак, жасалма интеллекттин зыян да жагы бар экен. Эми муну жасалма интеллект кандай эмне кыла алат десек, билим берүүдө биринчи эле текст түрүндө жардам деген. Бул чат GPT, баарыңыздар эле тааныш болдуңуздар болуш керек. Буга чейин чат GPT, Gemini, OpenAI жана башка бир канча сайттар бар. Алардын эң башчысы мен чат GPT деп сиздерге сунуш кылмакчымын, себеби бул жакта кененирээк, көбүрөөк маалыматтар ушул чат GPT берет. Текст түрүндө жардам берет. Себеби кандай жардам десеңиздер, сиздерге бул чат GPT аркылуу мугалимдер эмне кыла алат? Албетте күнүмдүк сабагына конспект план түзө алат экен. Экинчиден, презентацияга идея ала аласыздар. Презентацияны түзүп бербейт, бирок идея түзүп берет экен. Ошондой эле кандайдыр бир мугалимдердин ар биринде көйгөй болот, ал көйгөй бул иш-чара өткөрүш керек. Сөзсүз иш-чараны ага ар бир алып баруучунун сөзүн жазыш керек. Андан кийин ким сүйлөйт, окуучулар эмнени айтат. Ошо иш-чарага дагы сиздерге сценарий түзүп берет, аябай жакшы кылып. Тесттерди түзөт, викториналарды түзөт. Кандайдыр бир курс же болбосо окуу курсун, окуу программасын баштай турган болсоңуз, ал жака сиздерге аябай сонун кылып программа түзүп берет. Кимдир бирөөгө кат жаза турган болсоңуз, аны да сиздерге текст түрүндө аябай кооз кылып кат жазып берет экен. Демек, эмне экен? Урматтуу эжекелер, чат GPT бул текст түрүндө сиздерге жардам берет экен. Экинчи, сүрөт тартып бере алат сиздердин ордуңуздарга. Мисалы, кээде аябай
сүрөттөр жеткиликсиз болуп калат. Google'дан да таба албай калышыбыз мүмкүн, жана башка сайттардан да таппай, анан бир идеяларды, мындай жакшы өзүңүздөрдүн идеяңыздар менен келген сүрөттөрдү ушул жасалма интеллекттин жардамы менен тарта алат экенсиздер. Бул жакта Ideogram AI, анан Leonardo AI деген эки сайтты сиздерге сунуш кылып койдум, себеби мен өзүм ушул сайттар менен иштеп келем. Андан кийин бул жактан сүрөт тартат, муну дагы сабакта үйрөнөбүз буюрса. Видео жасайт, анан үн коштойт. Бул Vidnos, Luma AI деген эки сайт бар. Бирөөсү сүрөттөн видео жасап, мисалы TikToktон буга чейин Instagram жана башка Facebook социалдык баракчалардан көрүп келсеңиздер керек, илгерки каармандарды, инсандарды, улуу инсандарды мисалы сүрөтүн эле алып туруп, аларга кыймыл берүү, ооздорун кыймылдатып, бир текстти сүйлөтүү ушул Vidnos деген сайт менен ишке ашат. Ошондой эле алдында турган Luma AI деген сайт менен сиздер кандайдыр бир видеолорду, кандайдыр бир сүрөткө кыймыл берип, же болбосо запрос аркылуу видео жасай алат экенсиздер. Андан кийинкиси презентация жасайт. Gamma деген сайт аябай жакшы сайт чыкты. Бул 2-3 мүнөттүн ичинде эле сиздерге презентация түзүп берет. Буга чейин сиздер PowerPoint'ту колдонуп, Canva'ны колдонуп, ар бир бетке, ар бир слайдка сүрөт издеп, эмнени жазсам, мынча слайд, мунун слайдына эмнени түзсөм, текстин өңүн кандай кылсам, анан шрифтин кандай кылсам, бияка эмне койсом, бул жака эмне тартсам деп PowerPoint'тан аябай көп кыйынчылык жаратылчу. Көпчүлүгүңүздөр иштеп келгенсиздер PowerPoint, Canva сайттары менен. Эми сиздерге оңой эле Gamma деген сайтты бүгүн өтөбүз. Бүгүн ChatGPT, анан Gamma деген сайтты үйрөнөбүз. Ал эми ортодо турган сүрөт менен видеону кийинки жума күнү үйрөнөбүз эжекелер. Себеби баардыгын бир күндө үйрөнсөк, биздин убактыбыз жетпейт. Ошон үчүн бүгүн сиздер менен ChatGPT жана Gamma деген сайтты кененирээк жакшы кылып үйрөнгөнгө аракет кылат экенбиз. Себеби сиздерге дагы сиңиргенге, ар бир нерсени билим алгандан кийин, үйрөнгөндөн кийин аны кайра сиңирип, аны кандай десем, өзүңүздөр да практика жүзүндө көрүп, жасап, анан көрсөңүздөр, демек алган билимиңиздер сиздерге жардам берди деген түшүнөт. Себеби азыр баардыгын бир күндө өтүп салсам, биринчисин түшүнсөңүздөр, экинчисин түшүнбөй, сиздерге кыйындык жаратып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн жасалма интеллект деген теманы мен экиге бөлүп өтөм. Бүгүн ChatGPT менен Gamma'ны үйрөнөт экенбиз. Келиңиздер, менин үнүм жакшы угулуп жатса, бирөөңүздөр жооп берип коесуздарбы? Үнүм жакшы эле угулуп жатабы? Азыр биз сайттар менен кантип иштейбиз, ошол жака киришебиз. Эң сонун угулуп атат. Чоң рахмат эжекелер. Жакшы угулуп жатат. Рахмат, чоң рахмат. Келиңиздер, эми улантабыз. Баарыңыздарда эле ушундай Google бар, Google деген баардык телефондо, баардык ноутбукта, эгерде сиздердин ноутбугуңуз интернетке кошулган болсо, телефонуңуз кошулган болсо, ушул Google деген чоң сайтыбыз бар. Ушул Google'га киресиздер дагы, кыргызча дагы, англисче деле ChatGPT деп жазсаңыздар, мынакей. ChatGPT деп жазсаңыздар, мына ушундай болгон логотиби. Ушул биринчи эле ChatGPT деген сайт чыгат. Бул сайт биринчи эле кирип баратканда сиздерден эмнени сурайт? Регистрация бол деп сурайт. Азыр сиздерге көрсөтөйүн. Мынакей. Войти, анан зарегистрироваться деп чыгат. Сиздер кааласаңыздар зарегистрировацияны басып туруп, аты жөнүңүздөрдү жазып, электрондук почта баардыгыңыздарда эле бар да, ошол электрондук почтаңызды жазып, продолжить кылып кетсеңиздер болот. Же болбосо астында ушундай или деп туруп, продолжить с Google деген, же болбосо продолжить Microsoft же Apple деп чыгат. Баарыңыздарда электрондук почта бар, демек продолжить с Google дегенди басасыздар дагы. Өзүңүздөр колдонуп келген Google аккаунтуңуздарды тандап туруп, выберите аккаунт деп чыкты. Сиздер өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздарды жазышыңыздар керек болот, эгерде сиздин ноутбугуңузда аккаунтуңуз жок боло турган болсо.
телефонуңуз менен дагы кирсеңиз болот. Жаныңызда ноутбук жок болсо, телефон менен деле Chat GPT деп туруп жазып туруп кирсеңиз болот. Келиңиздер эжекелер, Chat GPT эмне кыла алат дедик? Бул албетте мугалимдер үчүн биринчи эле конспект план деп коет, күнүмдүк сабактын планын түзүш керек болот. Ошону кандай кылып түзөбүз? Chat GPT негизинен кыргызча, орусча, англисче көп тилдерде түзөт. Кыргызча бир аз грамматикалык каталар болот, лексикалык каталар да болот. Ошон үчүн кыргыз тилиндеги эжекелер сиздер бул интеллекттин жардамы менен түзгөн ар бир ишиңиздерди копия кылгандан кийин, көчүргөндөн кийин кайрадан редактировать кылышыңыздар керек болот. Келиңиздер кыргызча түзүп көрөлү, анан орусча да түзүп көрөбүз. Тарых сабагынан, мисалы, тарых сабагына 5-класстын жок, азыр 5-класстар үчүн эмне деген теманы алсак тарыхтан, мисалы 5-класстар байыркы Индия өлкөсү деп коелу. Байыркы Индия деген темага конспект план түз деп жазып көрөлү. Түшүнөт бекен? Тарых сабагына 5-класстар үчүн конспект план төмөнкүдөй болушу мүмкүн дейт. Албетте түшүнөт. Мынакей сиздерге көрүнүп жаткан болсо, 5-класстын тарых сабагына байыркы Индия темасына конспект план төмөнкүдөй болушу мүмкүн дейт. Сабактын темасы, сабактын максаттары, билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, тарбиялык, компетенттүүлүктөрү менен дагы түзгөн экен. Окуучуларга логикалык ой жүгүртүүсүн, салыштыруу жөндөмдөрүн өстүрүү дейт. Окуучулардын байыркы элдер мурастарын урматтоого жана баалоого тарбиялоо. Көрсөтмө материалдар, карта керек экен, сүрөт керек экен. Сабактын планы. Так, кимиңиздердин микрофонуңуздар күйүп турат, эжекелер өчүрүп салсаңыздар, Кимдин микрофону күйүк болгон болсо, суранам, өчүрүп койсоңуздар. Сабактын планы дейт, мынакей уюштуруу бөлүгү, өткөн теманы кайталоо, жаңы теманы түшүндүрүү. Мына көрдүңүздөрбү, бул жерде Инд цивилизациясы. Урматтуу эжекелер, кимиңиздердин микрофонуңуздар күйүк болсо, өчүрүп коесуздар. Сураныч. Айзада Султанбекова эжеке, сиздин микрофонуңуз күйүп экен. Өчүрүп коюңуз. Чоң рахмат. Келиңиздер, улантабыз. Мынакей Инд цивилизациясы дейт. Кандай болот кыргыз тилинде? Инд деп айтылабы, айтылбаса, муну өзгөртүүгө туура келет, Индия деп. Али кече дейт, мынакей. Анча-мынча грамматикалык каталар. Муну кыргыз тилчилер, кыргыз тилинде так сүйлөгөн эжекелерди аябай байкайт. Мынакей өз ойлорун туура айтууга түртүү. Окуучулар суроолор аркылуу өз ойлорун айтууга түртүү. Бул жакта да бир аз ката болушу мүмкүн. Мынакей эжекелер, сиздерге даяр кылып, тарых сабагынан берген эжекелер сиздер үчүн мынакей байыркы Индия темасына даяр план конспект түзүлдү. Сиздер ушундай кылып түзөсүздөрбү мектепте? Ооба, ушул сыяктуу эле план түзөбүз да, колго түзүп чыгабыз да ойлонуп. Ошо колго ойлонуп бышыктоонан. Ооба. Колго ойлонуп түзүп келген конспект планыңыздарды мынакей сиздерге жардамчы табылды Chat GPT. Кыргыз тилинде мына эжекелерибиз анча-мынча каталар болушу мүмкүн, же болбосо Кыргызстандын ичиндеги темаларга байланышкандар болсо дагы, мисалы Кыргызстан тарыхына байланышкан болсо дагы, бир аз мен мунун бир аз ар бир нерсенин өзүнүн минустарын айта кетпесе болбойт. Кыргызстандын ичиндеги темаларга байланышса, же кыргыз тилге байланышса, бир аз азыраак маалымат болот, анан бир аз башкачараак маалыматтар кирип кетиши мүмкүн да. Негизи жалпы, мисалы табигый илимдин мугалимдери үчүн, химия, биология, физика, информатика, орус тили, англис тили, мисалы жалпы дүйнөгө жайылган илимдердин мугалимдери, математика, алгебра, геометрия деген сыяктуу, география сабактында берген эжекелер
сиздерге аябай чоң мүмкүнчүлүк. Ал эми кыргыз тили адабиятынан эжекелер, мен чындыгын айтып кетейин, өзүм кыргыз тили адабиятчы болгондуктан бул жерде бир аз Кыргызстан тарыхынан, анан кыргыз тили, кыргыз адабиятынан өтө кенен маалымат бере албайт. Себеби биздин Кыргызстандын маалыматтары интернетке азыраак жүктөлгөн болушу мүмкүн. Ошон үчүн бизди ChatGPT анча тааныбайт да. Сиздер капа болбоңуздар, бирок бул жактан дагы өзүңүздөр идея алуу менен сонун нерселерге жете аласыздар. Келиңиздер, бүгүн сиздер менен конспект план түзгөндү үйрөндүк. Андан ары келиңиздер, кандайдыр бир иш-чарага орус тилинде бир запрос берели. Келиңиздер, конспект план түзгөнгө. Мисалы, напиши конспект план на тему. Келиңиздер, эжекелер, сиздер айтсаңыздар. Ким биринчи кол көтөрсө, ошол эжеке. Айнура Сагынбаева эжеке, келиңиз. Сизге уруксат берейин. Кол көтөрүп турасыз. Кандай темада конспект план түзөлү? Кана ким? Конспект план, мисалы, мен информатик мугалим болгондон кийин эме 5 класстарга компьютердин жабдылышы дегенди окуп койсок. Келиңиздер. Кыргыз тилинде Жеңилдеп. кылалы, орус тилинде баштап алдык, орус тилинде кыла берели. Мейли орус тилинде. Макул, чоң рахмат, Айнур эже. Келиңиздер. Напиши план конспект на тему компьютердин жабдылышы. Орусча кандай болуп калат? Снабжение компьютерный жок, андай эмес болот го. Так. Оборудование дейт эле го, жабдууну. Компьютерное оборудование деп коелу, э? Ушинтсе болот. Оборудование на тему для 5 класстар үчүн деди, для 5 класса. Деп туруп, напиши план конспект на тему компьютерное оборудование для 5 класса. Мисалы, канча мүнөт дейли? 45 мүнөттөн болот, да? 45 мүнөт. Көрөлү, кандай түзүп берет экен. Запросту жибердик. Компьютерное оборудование. Цели урока. Образовательное, развивающее, воспитательное. Оборудование мынакей сиздерге чыгып берип атат. Организационный момент. Уюштуруу убактысы 5 мүнөт. Билимди актуалдаштыруу 5 мүнөт. Изучение жаңы материалды өздөштүрүүгө 20 мүнөт. Бардыгын түшүндүрүп берип атат. Системный блок деген эмне, монитор деген эмне, клавиатура, мышка, принтер жана башка устройстволор бири-бири менен байланышы, компоненттердин. Анан бышыктоого мүнөт бериптир. Анан итог урока 3 мүнөт. Сабакты жыйынтыктоого 3 мүнөт бериптир. Анан үй тапшырма. Эмне кылыш керек? Нарисовать и подписать основные компоненты. Туура, сонун. Мынакей. Орус тилинде абдан жакшы түзөт экен. Орус тилинде жакшы түздү, мынакей. Баарыңыздар күбө болдуңуздар. Эжекелер, сиздер орус тилинде түзүп алып, муну эмне кылсаңыздар болот? Мынакей, ылдый жагына алып келсеңиздер, бул жерде белгилер турат, көрдүңүздөрбү? Бул белгини бассаңыздар. Конспект план урока информатики для 5 класса. Бул громкий деген белги, эмне деп коет, рупордун белгиси. Эгерде көзүңүздөр жактан бир аз проблема болуп, окуңуздар келбесе, ушуну басып туруп уксаңыздар болот. Ал эми, азыр эжекелерди кошуп коеюн. Ал эми экинчи турган бул копировать деген белги, муну көчүрүп аласыздар мынакей. Азыр бизге конспект план түзүп бербеди информатика боюнча. Ушуну басып туруп, сиздер эмне кылат экенсиздер, көчүрүп алсаңыздар болот. Копировать дегенди басасыздар дагы, баягы эле Google'га кирип туруп, сиздер бул ChatGPT-ни жаппай туруңуздар. Бул жакта плюс белгини эле басып аласыздар дагы, Google'га кирип, мисалы, Google переводчик жазсаңыздар. Google переводчикке киресиздер, Анан сиздер көрүнүп жатабы, көрүнүп жатса, мынакей. Бул жерге эмес, английский, русский деп даяр чыгып калбады переводчиктин программач. Могул жерде турган Google переводчиктин өзүнө кирсеңиздер,
тиги жакта турган баардык текст батат. Анан сиздер бул жака русскийди тандайсыздар, бул жерге киргизский, кыргыз тилин тандайсыздар. Анан сиздер жанагы жактан копировать кылып алгансыздар. Бул жерге алып келип туруп вставить деген белгини бассаңыздар, бул жерге азыр информатика сабагынан эмне кылып берет экен? Которуп берет. Мынакей. Компьютердик жабдуулар, сабактын максаттары, билимдик. Билимдик деген жер бул жер ката, билим берүүчүлүк, өнүгүүчүлүк, тарбиялык деп бул жерде анча-мынча каталар бар. Сиздер карайсыздар, туура келсе, тексттер туура келсе, ал карап туруп окуп, анан ылдый жагына келсеңиздер, бул жерде да копировать деген бар. Муну басып алып туруп, Word'ко алып барып таштасаңыздар түшөт. Word'тон редактировать этип туруп, анан эмне кылсаңыздар болот экен? Сабактын план конспектисин даярдап алсаңыздар болот экен. Биринчи орусча түзүп алып туруп, кыргыз тилине Google переводчик аркылуу которуп алсаңыздар, бул дагы бир вариант болуп эсептелет. Келиңиздер, андан ары уланталы. Демек, бизге 5-класстын информатика сабагынан жакшы кылып конспект план түзүп берди. Тарых сабагынан кыргыз тилинде түзүп берди. Эми андан ары сиздер дагы өзүңүздөрдүн предметиңиздерге түздүрүп алсаңыздар болот. Бүгүн болбосо эртең, бүрсү күнү уже алдыда баарыңыздар үчүн чоң жеңилдик пайда болду. Андан ары улантабыз, эжекелер. Келиңиздер, кандайдыр бир иш-чарага сценарий жазалы. Мисалы, бүгүн мугалимдер күнү болчу дейли. Мейли кийинки жылыңыздарга пайда болот, жок дегенде. Мугалимдер күнүнө сценарий жазып бер дейли. Келиңиздер, орусча жаздыралы. Напиши сценарий на тему, мисалы, День учителя. День учителя для, мисалы, 9-11 классов на 60 минут деп коелу. Мисалы, 1 сааттык сценарий жазып бер дейли мугалимдер күнүнө. Кандай кылып жазып берет, азыр көрөбүз. Барыңыздар эле көрөсүз турасыздар. Мынакей ведущий канча киши болуш керек? Исполнители, учителя, гости дейт. Ход мероприятия. Вступительная часть. Зал кандай кооздолгон, Мынакей баннеры с надписями, цветы, портрет учителей. На сцене стол и 2 кресла для ведущих, микрофоны. Биринчи ведущий менен сүйлөйт, экинчи ведущий менен сүйлөйт, үчүнчү ведущий менен сүйлөйт. Поздравления, музыкальный номер. Конкурстар башталды мынакей. Ушундай кылып сиздерге, эгерде сиздер мектептин уюштуруучусу болсоңуздар, же тарбия забуучу болсоңуздар, же болбосо бала бакчаларда тарбиячылар, жана башка уюштуруучулар үчүн аябай сонун мүмкүнчүлүк экен. Мынакей бул мугалимдер күнүнө карата 1 сааттык иш-чарага сценарий жазып берип жатат. Алып баруучулар эмнени сүйлөйт, кандай конкурстар ойнотулат. Мынакей бул жерде 3 конкурс: узнай ученика, школьный крокодил, интервью дейт. Номера от учеников, номерлер, кандай номерлер аткарылыш керек, жалпы концерттин финалында аягында эмне болот, жыйынтыктоо кандай жыйынтыкталат. Ушундай кылып сиздерге алып баруучу эмнени сүйлөйт, баардыгын түзүп жазып берди. Келиңиздер, эми дагы бирди жазып көрөлү. Мисалы, декада болот, баарыңыздар деле декада болот. Кайсы сабактан декада кылалы? Декадага бир сценарий жаздыралы. Мисалы, Кыргызстан туризм өлкөсү деген темада алсак. Жазып көрөлү. Кыргыз тилинде жазып көрбөйлүбү? Кыргызстан туристтик өлкө. Туристтик өлкө деген темада, мисалы, 7-класстар. Неме, декаданын планы деп. Декаданын планы болсо, мисалы үчүн, жанагы кыргыз окутуу немесинин декадасы десеңиздер туура болот эле. Бул
азыр Кыргызстан туристтик өлкө деген тема бул кайсыл багытка кетип калат? География болуп кетпейби? Географияга кетип калат го. 7 класс. Тарбия саатка деле кетет. Келиңиздер анда азыр. Биологияга деле. Тарбия саатка кетет. Анда ушуга Биз тарбиялык саатка эми бул тема болуп калып атпайбы? Декада деп эле жазбайлыбы? Декада географиясы боюнча декада. азыр келиңиздер ушул эжеке берди, ушуну өткөрүп алгандан кийин анан кийинкисинде дагы бир декадага түздүрөлү. Макулуңуз. Деген темада тарбиялык саатка сценарий түз деп жазып көрөлү. Болбосо орусча жазабыз, окшошпой калса. Тарбиялык сааттын сценарийи. Туура эле чыгып атат окшойт менимче. Мекенге болгон сүйүүнү сыймыктанууну арттыруу дейт. Окуучуларга Кыргызстан туристтик мүмкүнчүлүктөр тууралуу маалымат берүү. Өлкөнүн жаратылышы, маданиятын, салттарын урматтоого тарбиялоо. Жакшы, башталышы жакшы. Көрсөтмө материалдар, эмнелер керек? Картасы, албетте, сүрөт, видео материалдар, албетте, презентация, албетте. Туура. Тарбиялык сааттын планы, уюштуруу бөлүгү, саламдашуу, мугалим эмнени сүйлөйт мынакей. Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз Кыргыз жеринин кооздугу жана анын туристтик потенциалы жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыргызстан жаратылыш, маданият менен дүйнө жүзүнүн туристтерин өзүнө тарткан өлкө. Биз эмне үчүн Кыргызстан туристтер үчүн кызыктуу экенин түшүнүп, өзүбүздүн өлкөбүз менен сыймыктанышыбыз керек. Мынакей эжекелер жакшы. Жыйынтык менимче бул 7 класстардын окуучулары үчүн аябай эле менимче жакшы. Тарбиялык саат мынакей кандай жерлер бар. Бул жака албетте өзүңүздөр да кошумчалайсыздар сөзсүз түрдө. Кандай туристтик жерлер бар экенин дагы да кошумчалап кошуп, сиздердин видеолоруңуздардан, презентацияларыңыздардан да кошумча алымча кылып койсоңуздар болот. Суроолор мынакей викторина жазып коюптур. 5 суроодон турган. Сиздер муну 10 суроого, 20 суроого кошуп коюңуздар. Видео материал же презентация көрсөтүү мынакей. Сиздер эми ушуну видео материал жана презентация көрсөт дегенге азыр мен сиздерге презентацияны кантип жасайт экенин да көрсөтүп берем буюрса алдыда. Жыйынтыктоо жана талкуу. Кантип жыйынтыктасаңыздар болот экен мынакей. Талкуу, окуучулар менен кантип талкуулайсыңар, Силер Кыргызстанда кайсы жерге барыңар келет? Кыргызстанга чет эл туристтерди эмнелер кызыктырат деп ойлойсуңар? Эң сонун мисалы менимче жакшы тарбиялык сааттын сценарийин түзүп берди деп ойлойм. Сиздерге жактыбы эжекелер? Жакты, аябай сонун экен, эң сонун. Ооба, түшүнүктүү баары. ChatGPT. Колдонуңуз бар сөзсүз түрдө. Бул жакта аябай жакшы идеяларды берет. Муну сиздер именно ушуну алып колдон деп сиздерди эч ким мажбурлабайт. Сиздер мындан идея гана аласыздар. Анан алып сала турган жерлерин алып салсаңыздар, кошуп кое турган нерселериңиздерди кошуп койсоңуздар болот экен, Андан ары декадага дедиңиздер. Кайсы декадага түзөлү эжекелер? Азыр агай бир суроо берди го, агай, сиз айтсаңыз кайсы декадага эмне боюнча программа түздүрөлү? План түзөсүздөрбү? Эме? Ошо декадага план деп. Мисалы табигый илимдер, география, биология, табияттануу бирикмесине. табияттануу бирикмесинин декадасынын планы десек. Табияттануу бирикмеси. Табигый бирикме деп. Табияттануу, табигый Табигый бирикме. табигый бирикмеси. Табияттануу деген жок. Табигый илимдердин декадасы десеңиздер. Илимдердин бирикмесинин декадасынын канча жумалык болот? Декада негизи 1 жумалык болот. 10 күн декада 10да. 10 күн же 2 жума. 2 жумалык деп коеюн, 2 жумалык. Башында табияттанууну алып салыңыз анда. Табигый илимдердин бирикмеси деп эле коеюн, Биздин декадасын 2 жумалык планын түз. Көрөлү. Максатын жазды. Убактысы 10 күн дейт, 2 жума, 13 күн дейт. Иш-чараларга катышуучу класстар 5-11 класстар. 1 жума декаданы ачуу жана иш-чараларды тааныштыруу максаты менен тааныштыруу дейт. Темасын
Тема коюш керек турбайбы демек бул жака? Кызыктуу физика дейт. Викторина жана эксперименттер экинчи күн. Мынакей эксперименттерди иш чаранын максаты физика боюнча кызыктуу фактыларды камтыган викториналар дейт. Биология дүйнөсү, көргөзмө жана сынак 3-күн түзсөңүздөр болот экен. 4-күн географиялык карталар сынагы. Иш чаранын максаты 5-күн химия кереметтери, эксперименттер жана химиялык шоу дейт. Мынакей ушундай кылып сиздерге түзөткөн. Иш чаранын максаты эмне кылат? Мугалимдер окуучулар химиялык реакциялар негизинде эксперименттерди көрсөтүшөт дейт. Окуучуларды чакан топторго бөлүп жөнөкөй химиялык эксперименттерди өз алдынча жасатат. Химия жөнүндө дүйнөсүндөгү жаңылыктар аттуу маалыматтык бөлүк дейт. Экинчи жума 6-күн экологиялык конференция. Иш чаранын максаты окуучуларга экологиянын маанилүүлүгүн түшүндүрүү, жаратылышты коргоо тууралуу маалымат берүү. Мазмуну суу ресурстарын коргоо, кооптуу калдыктар, баяндамалар жасашат экен окуучулар, кыска документалдуу фильм же видео ролик көрсөтүү. Мугалимдер экология темасына окуучулар менен талкуу өткөрүшөт дейт. 7-күн табигый илимдер боюнча интерактивдүү стендтер. Иш чаранын мазмуну мынакей. Жакшы экен. Менимче бул дагы аябай сонун идеялар экен. Табиатты коргоо акциясын өткөрүткөн. Кызыктуу табигый илимдер, мастер-класстар жана лабораториялык иштер дейт. Иш чаранын максаты кандай болуш керек? Максатынан бери аябай так даана жазылган, мазмуну да жакшы жазылган менимче. Мен дагы аябай жакшы мындай баа берип атам. Эгерде сиздер дагы тажрыйбалуу мугалимдерсиздер, арасына кошумчасын кошуп, алымчасын алып, мындан дагы бир жакшы бир жыйынтык чыгара алат экенсиздер. Демек 2 жумага сиздерге 10 күндүк план түзүп бердим, мынакей. Сиздер дагы бир гана табигый илимдер эмес, мисалы, тил бирикмелери болушу мүмкүн, тилчилер, математиктер өзүнчө бир декада ушундай кылып түзүп алсаңыздар болот экен. Гуманитардык илимдердин бирикмеси деген сыяктуу болот да. Ошолордо өзүңүздөр бирикме кылып, ушундай кылып декадага план түзө алат экенсиздер. Убакыт бир аз чектелүү болгондуктан мен дагы сиздерге ар бирин окуп жетишкен жокмун. Мынакей менимче мен сырттан тесттен окуп, жакшы эле жыйынтык жакшы буюрса, сиздер муну колдоно алат экенсиздер. Келиңиздер андан ары ChatGPT'нин дагы кандай мүмкүнчүлүктөрүн колдоно алат экенбиз. Сценарий жазганды үйрөндүк, план жазганды үйрөндүк, конспект план жазганды үйрөндүк. Андан ары келиңиздер дагы бир жакшы мүмкүнчүлүктүн бири презентацияга идея алалы. Келиңиздер, урматтуу эжекелер, бирөөңүздөр өзүңүздөр Кыргызстандын кен байлыктары деген темага презентация түзүп бериңизчи, мен ачык сабак өтөт элем. Чоң рахмат эжеке. Келиңиздер, Кыргызстандын кен байлыктары деген темада презентация канча слайдтан турсун? Канчанчы класстар үчүн эжеке? 8-класс. Темада 8-класстар үчүн. Мисалы 12 слайдтан деп коеюнчу. 12 слайдтан турган презентация түз дейин. Биринчи слайд. Темасы Кыргызстан кен байлыктары, сүрөт Кыргызстан картасы жана анын жаратылышы. Презентациянын максаты Кыргызстан кен байлыктары жөнүндө жалпы маалымат берет экенсиз. Экинчи сүрөт. Кыргызстандын табигый ресурстары. Мазмуну Кыргызстан толуу өлкө жана анын жаратылышка тышы кең байлыкка бай дейт. Фактылар. Кыргызстандын территориясынын 94% тоолор жана тоолор менен капталган. Бул кен байлыктары кандай сүрөт коюлуш керек? Тоолордун сүрөтү дейт. Экинчи алтын кендер, 3-чү слайд. Алтын кендери тууралуу маалымат берет экенсиз. Кумтөр алтын кени жөнүндө. Андан кийин кумтөр алтын кени жөнүндө 4-чү слайд экен. 5-чи слайд кен байлыктардын башка түрлөрү жөнүндө. Сурма, кадмий, мышьяк, Андан ары сурма сымап кендери дейт. 7-чи көмүр кендери, 8-чи слайд темир жана полиметалл кендери. Бул сизге слайдтын өзүн эмес, бул жакта ChatGPT эмне кылат дегенмин?
текст түрүндө сизге идея берет. Мисалы сиз PowerPoint'ты ачып алып, демек сизге эмнени сунуш кылып жатса, ошолорду жазып отурсаңыз болот экен. 11-12 слайдтан мынакей жыйынтык экология жана кен өндүрүшү, Кыргызстандын кен өндүрүшүнүн мааниси жакшы кылып 12 слайдтан турган сизге презентацияга идея берди. Ар бириңиздер, эжекелер, агайлар, өзүңүздөрдүн темаңыздарга ушундай кылып презентацияга идея түздүрүп алсаңыздар болот экен. Дагы ChatGPT бизге эмне кылып бере алат, мугалимдерге? Келиңиздер, дагы бир кандайдыр бир кат жазган атасыздар, кат же куттуктоо жазган. Тестте деле ушинтип сурасак жазат да, түзөт да. Келиңиздер, тест түзөлү, анан кат жазалы, анан ушу менен ChatGPT'ден презентацияга өтөлү, гаммага. Келиңиздер, тест түздүрөлү. Кайсы сабактан кайсыл темага канчанчы класстар үчүн түзүп берели? Урматтуу эжекелер, бирөөңүздөр кайрылып коюңуздар. Кен байлыктар боюнча эле да түзүп бербейсизби? Кен байлыктар эжеке, сиз өзүңүз аракет кылып түзүп көрүңүз тестте. Макул. Башка предметтерди айтыңызчы, география. Башка предметте эжекелер, келиңиздер. Биологдор, кыргыз тилчилер, орус тилчилер барбы? Англис тилчилер. Саламатсыздарбы? Алкандар боюнча жазып көрүңүзчү 10 класстарга химия сабагынан. 10 класстар үчүн химия сабагынан алкандар, алкандар. Ооба, алкандар. Түзөйбүз ошол боюнча. Так. Алкандар деген химия сабагынан деп жазайынчы, түшүнбөй калбайсың. Химия сабагынан 10 класстар үчүн байкап атасыздарбы эжекелер, мен могул заказды берип жатканымда, буну заказ деп кое берейин, буйрутма берип жатканымда бардыгын так туура жазып атам. Канчанчы класстар үчүн экенин, канча суроодон туруш керек, кандай темада болуш керек, туура жазыңыздар. Кыска-мыска эле жазып койсоңуздар, сиздерди түшүнбөй калышы мүмкүн, заказыңыздар туура аткарылбай калышы мүмкүн. Химия сабагынан 10 класстар үчүн алкандар деген темада 12 же 15 суроо дейинчи, 15 суроодон турган тест түз. Тест түз деген запрос жөнөттүм. Алкандар деген эмне? Асы ароматтык көмүртек кошулмалары, Б'сы туз тизмектүү же тармакталган каныккан көмүртек кошулмалары, ачылбаган циклдүү көмүртек кошулмалары, каныкпаган көмүртек кошулмалары дейт. Алкандардын жалпы формуласы кандай? Метан молекуласынын химиялык формуласы кандай? Алкандарга мүнөздүү байланыш түрү кайсы? Жуп байланыш, үч байланыш, бир байланыш, бир жана эки байланыштар. Эжекенин аты ким эле? Азыркы суроо берген эжеке. Рахат эжеке, көрүп атасызбы? Ооба, туура эле түзүп атат, ооба. Алкандардын изомериясы кайсы типте кездешет? Алкандар кайсы реакцияга кирет? Мынакей ар бирөөнүн 4төн түзүп берип атат. Алкандар кандай абалда болот? Метан, этан, пропан, бутан. Метан жана этан туюктуктар. Анан эң ылдый жагына мынакей сизге 12, 13, 14, 15 суроодон турган тест түзүп берди. Алкандардын химиялык активдүүлүгү кандай? Жогорку активдүү, орточо активдүү, төмөн активдүү, абдан жогорку активдүү. Эми мунун жоопторун каяктан табасыз? Мунун астына жазып көрөлү, жоопторун бер деп, Ответы деп жазып көрөлүчү. Мынакей тесттердин жооптору дейт, мынакей. Алкандар темасы боюнча тесттин жооптору мынакей. Биринчи, түз тизмектүү тармакталган каныккан көмүртек кошулмалары. 15 суроонун жоопторун берди. Көрдүңүзбү? Биринчидинки Б'сы туура экен, экинчиден С туура экен, үчүнчүдөн Асы туура экен деп ушинтип жоопторун берди. Сиз алып эле ушуну дал өзүн колдонбойсуз, албетте. Муну карап өзүңүз дагы салыштырып, туура эместигин байкап туруп, анан эгер өтө жеңил суроо болуп калса, алып салып, кошуп салып, ушуну колдонсоңуз болот экен.
мынакей. Кайсыл зат алкандарга кирет мынакей. Ушул сыяктуу сизге 15 суроодон турган тест түзүлдү. Эгер жооптору кээ бир өңкүндө автоматтык түрдө астына жооптору деп чыгат, эгер жообу чыкпаса, ответы деп жоопторун жөнөт деп жазсаңыз, жоопторун сизге жөнөтүп коет экен. Көрдүк, Андан ары улантабыз эжекелеп. Чат GPT'ни эми дагы бир мүмкүнчүлүгүн өчүрүп салсаңыз, угуп атам Токтобой эже. Викторина түзүп көрөлү, география сабагынан кызыктуу викторина. Мен өчүрүп салсам да. Өчүрүп коюңуз, не өчтү. Токтобой эже макул, викторина түзүп көрөлү. География сабагынан кызыктуу викторина. Кыргыз тилинде? География. Ооба, кыргыз тилинде. Канчанчы класстар үчүн түзөлү? 5-6 класстар үчүн. 5 суроодон турган. 5 суроо дейми, канча суроо дейин? Канча суроодон турсун? Ооба, 5 суроо болуп турсунчу, азыр үйрөнгөнгө. Суроодон турган кызыктуу викторина түз. Мынакей, суроо: кайсы континентте эң узун дарыя жайгашкан? Дейт. Бул кадимки эле тест экен, тест түзүп берет экен, мынакей. Тест бар го. Кайсы океан эң чоң? Дүйнөдө эң бийик тоо кайсы? Кайсы мамлекеттин баш калаасы Токио? Кайсы континент эң узун дарыя жайгашкан? Бул 5 суроодон турган кызыктуу викторина. Мына ушундай болот экен, кыска. Сиз бул жакка жообун жанагындай эле жазсак чыгат, жооптору деп автоматтык түрдө чыгып берди. Жооптору деп эле астына. Сиз бул жака подробнее жазышыңыз керек болот. География сабагынан, мисалы 10 класстар, сиз 10 класстар койсоңуз, 10 класстар үчүн оор деңгээлде болот, жеңил деңгээлде болот, мисалы өтө оор кылып да түзсөңүз болот. Анан мо темаларды кош деп викторина түз деп туруп, анан темалары, океандар, мындай, тигиндей деп темаларды кошуп туруп берсеңиз, сизге ошол сиз каалагандай кылып түзүп берет. А бул жакта Word вариантка кантип көчүрүп алабыз бул жерден? Мына мо копировать басасыздар. Копировать басып туруп эле Word'ка алып барып вставить кылып койсоңуздар түшөт Word'ко. Сонун экен. Рахмат. Эч нерсе эмес. Келиңиздер, уланталы чат GPT'ге акыркы бир запрос берели дагы, Gamma сайтына өтөлү эжекелер, Болду, түшүнүктүү эле го. Гаммага өтөрбөйлүбү? Келиңиздер. Ооба, гаммага өтөрөлчү. Макул. Түшүнүктүү болсо, өзүңүздөрдүн сабагыңыздарга бирден тест, бирден викторина, бирден эмне деп коелу, презентация, сабактарга конспект план үйүңүздөрдөн жасап, өзүңүздөр жыйынтыктарын жазып, анан биздин жанагы Telegram баракчабыздагы RDUCEC Monker деген азыр сиздерге көрсөтөйүн. Ушул жерге могул сабактын шилтемесинин астына комментарий жазып коюңуздар. Меники болду, жасап көрдүм деп. Мен дагы сиздердин жыйынтыгыңыздарды көрүшүм керек. Кандай деңгээлде түшүнүп атышат мугалимдер? Канчалык деңгээлде түшүнүктүү болуп атат билишим керек. Үйдөн жасасаңыздар, ушул жерге комментарий жазып коюңуздар. Меники болду, мен жасай алдым деп. Сиздерден бир сураныч. Макул. Келиңиздер, эми андан ары уланталы. Сиздер менен биз азыр Бул Gamma App деген приложение эмеспи? Gamma App деген. Мен приложение колдонбойм, телефон эмес, мен ноутбук менен иштегендиктен Gamma деген сайтта, мынакей Google'га эле киресиздер дагы англисче. Ооба. Приложениянын аты Gamma App болушу мүмкүн. Мен монтип эле жазып туруп издейм азыр. Google'га кирип, англисче 2 жолу Gamma деп туруп эле чыкса, мына ушул логотип чыгат. Эгерде сиздердин приложенияңыздардын логотиби ушундай фиолетовый, мындай төртбурчтук болгон болсо, демек ал ушул эле сайттын приложениясы телефонуңуздарда болушу мүмкүн. Бул жерге кантип регистрация болобуз? Мынакей ушундай ачылат сиздерге. Болбосо, могул жер англис тилинде болуп калышы мүмкүн. Анан сиздер бул жерде
глобустун сүрөтү турат, ошол жактан мынакей мондай болуп калышы мүмкүн сиздердечи. Азыр англис тилинде болуп калышы мүмкүн. Сиздер бул жерден глобустун сүрөтүн басып туруп, русский дегенге которуп алыңыздар. Русский, орус тилине которуп алыңыздар дагы, андан ары зарегистрируйтесь бесплатно дегенди бассаңыздар. Анан бул жерде регистрация деп чыгат. Эгерде буга чейин катталган болсоңуздар, ушул жака электрондук поштаңыздарды жазып войти кыласыздар. Эгер каттала элек болсоңуздар, продолжить с помощью Google дегенди басып туруп, Google аккаунт деп коет, электрондук поштаңыздарды жазып, мен мисалы ушул аккаунт менен киремин. Кечиресиздер, мен бул эмес азыр өзүмдүн аккаунтум менен кирейин бул жакка. Өзүмдүн жеке аккаунтум менен кирейин, бул жумуштун аккаунту. Продолжить с помощью Google. Өзүңүздөрдүн электрондук поштаңыздар менен киресиздер. Жеке электрондук поштам менен кирдим. Мына ушундай болуп англис тилинде, бул жакта белгилер англис тилинде болуп ачылып атат, көрүп атасыздар. Сиздер муну орус тилине которуп алсаңыздар болот. Кантип десеңиздер, бул жакта Google Chrome'до перевести русский дегенди тандап коесуз. Анан сайт өзү которулат азыр. Сиздер great деген англис тилинде создать деген сөз да. Great деген сөзчү. Азыр шашпай которулуп атат окшойт. Ошол great дегенди басасыздар, же болбосо орус тилинде создать деп турат. Ушул жерге сиздер басасыздар дагы. Азыр бир сыйра көрсөтүп кетейин. Ушундай болуп сиздерге сайт ачылат. Буга чейин колдонуп көргөн нерселер. Сиздер аласыздар дагы. Орус тилинде кандай котордуңуз? Бул жерде Google Chrome деп коет. Google Chrome'дун 3 чекити болот. Ошол жерде перевести деген белги бар. Перевестини басасыздар, русский дегенди тандап койсоңуз болот. Же болбосо азыр бул жерден тилин тандашыбыз керек болот. Мынакей. Сиз өзүңүздүн аккаунтуңуз менен кирип жатпайсызбы? Ошол жерди бассаңыз, да бир сыйра көрүп алыңыздар. Мен Гүлназ Тынчтыкбекова деген аккаунт менен кирип атам. Бул жерде настройка деген белгини басып туруп, ылдый жактан мен language деген жерде, language деген тил деген сөз, ылдый жактан тандап туруп русский дегенди бастым. Сохранить изменения. Мынакей. Орус тилине которулду. Көрдүңүздөр, Анан создать новый АИ деп турат. Новая из пустого. Анан импорт дейт. Бул жер жалаң презентация жасай турган сайт болгондуктан, создать новый АИ деген бул жасалма интеллекттин жардамы менен презентация түзүү дегенди билдирет. Угук болуп турбайбы? Новая из пустого деген бул пустой, жана сиздер PowerPoint'ты ачканда пустой барак чыгат го, ошондой болуп. Ошол жерден түзөсүздөр. Ал эми импорт деген бул сиз буга чейин түзүп койгон, PowerPoint'тан түзүп койгон презентацияңыз болсо, ошол жака импорт кылып алып, анан ушул сайт аркылуу өзгөрүү киргизсеңиз болот деген сөз. Улантабыз, биз жасалма интеллекттин жардамы менен презентация түзгөнү келдик бул сайтка. Ал үчүн сиздер создать новый АИ дегенди басып туруп, сгенерировать дегенди басасыздар, продолжить. Улантабыз. Анан бул жерге сиздерге что бы вы сегодня хотели создать деген суроо келет.
презентация, веб-страница, документ дейт. Бардыгыбызга керек презентация түзөбүз, канча картадан, канча слайдтан турсун. Бул жерде көрүп турасыздар, пока бардыгыбызга эле 10 картага чейин, 10 слайдка чейин уруксат берилген. Андан ары бул жерде бул Pro деген бул демек платный версиялар. Эгер сиздер платный версияга өткөн болсоңуздар, 20-30 картада турган презентация түзсөңүздөр болот экен. Ал эми азыр бекер нерсени пайдалансак да болот, ошол нерсени да 10 картадан турган презентация түздүрүп алсак болот. Анан тилин тандайсыздар, русский дейт. Русский. Анан бул жерде азыр кыргыз тилинен өткөндө түзүп берген. Азыр түзүп береби, жокпу, азыр дагы көрөбүз. Опишите, что вы сегодня хотели сделать дейт. Эмнени түзөбүз, эмне жөнүндө презентация түзөбүз. Келиңиздер, кимиңиздердин сабагыңыздарга презентация түзүп көрөлү. Ойлонуп көрүңүздөр, кайсы сабакка презентация түзөлү. Келиңиздер, колдон келсе табигый илимдер, же көрүңүздөр өзүңүздөр. Мындай кененирээк жайылган илимдерге түзүп көрөлү. Себеби кыргыз тил, адабият дегендердин маалыматы азыраак экен чындыгында. Урматтуу эжекелер, кимдин сабагына презентация түзөлү?